Достор, мен кыргыз тилге аябай патриотмун, билесиздер. Мүмкүн болушунча кыргызча таза сүйлөгөнгө аракет кылам да. Анан биздин жумушубуз автоунаа менен байланыштуу болгон үчүн мен же орусча эмес, же кыргызча эмес аралашып кеткен, ошол үчүн аябай кыжалат болом да. Достор, эми кыргызча таптаза сүйлөгөнгө аракет кылам негизичи, бирок мисалы бул автоунаа жөнүндө көргөзгөндө биз билбейт экенбиз да. Мисалы круиз контроль деген кандай которулат кыргызча, фара деген кандай которулат, лобовой дегенде алдыңкы айнеги деп коесуң. Эми ошондой бизге терминдерди кыргызчага так которуп берген мондай китепче керек да, достор, колдонмо керек да. Себеби биз өзүбүз каалагандай ойлонуп отурганга бизге убакыт жок да. Ошол себептен орусча, кыргызча чулдурап, урдуруп кете беребиз. Анан ошого кыжалат болобуз. Анан башкаларды деле мисалы кыргызча сүйлөгөнгө чакырабыз. Бирок өзүбүз монтип кыргызча, орусча аралаштырып отурганга бир аз уялат кезим да. Sportage аракет кыланчы мына 2020 жылкы Kia Sportage унаазы 2.4 кыймылдаткыч менен бензин дисктери. Диск не дейбиз мына? Дөңгөлөк дейбиз мейли. Лобовой, боковой зеркало, каттал айнеги, кармагыч дейбиз муну. Ручкалар не дейбиз? Кармагычтар дейбиз. Жакшы окшошпой атпайбы? Стоп фара, токтоочу чырактары дейсиң, эмне дейсиң? Ошондой экен да, достор. Анан могу не дейбиз эми? Рулду не дейбиз? Башкаруу дейсиң, эмне дейсиң? Горный спуск эмне дейсиң? Тоодон түшүк упцазы дейсиңби? Драйв мод дейсиңби? Бул же ушул боюнча айтып көрөбүзбү? Тилчилер бир нерсе дегиле, бизге жардам бергиле. Болбосо 4ВД деген сөздөрдү улам угу бересиңер, туугандар. 4ВД, бесключевой доступ, хороший вариант деген сыяктуучу, туугандар. Ошол себептен да тилди таза сактаганга аракет кыласың, бирок тилчи болбогондуктан колуңдан аз эле нерсе келет да. Сиздер жардам бересиздер деген ойдомун.